Ассаламу алейкум баарыңыздарга, даамдуу Тайм каналына кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен чындыгында керемет рецепт менен бөлүшөм. Табылгы рецепт десем да болот. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө үй шартында үйдөгү баардыгыбызга белгилүү, оңой табыла турган азыктардан балдарга балмуздак жасап берүү. Эгер кызык болгон болсо, аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Каналыбызга катталып, подписация кнопкасын басыңыз. Андан кийин видео жаккан болсо, лайк белгисин басып, комментарийге бизге деген жакшы ой пикирлериңизди жазып коюңуз. Балмуздак баардыгыбызга белгилүү, оңой табыла турган азыктардан жасалат. Бул сметана, каймак дагы, сгущенка же коютулган сүт. Сметана канчалык даамдуу, канчалык майлуу болсо, балмуздагыңыздар ошончолук даамдуу чыгат. Андыктан сметананын кычкылын эмес, бир аз ширинирээк, даамдуу, майлуурагын алыңыздар. Мен 20% алдым. Андан кийин коютулган сүт же сгущенка дагы аябай даамдуу, сапаты жакшы болсо, ошончолук балмуздак жакшы чыгат. Табитиңизге жараша ваниль сахарын, кумшекерин кошсоңуз болот, болбосо кошпой да койсоңуз болот. Азыктарды жакшылап, фенчиктин же вилканын жардамында аралаштырып алабыз. Тегиз масса болгончо болду. Ушуну менен балмуздактын аралашмасы даяр. Эми муну тоңдуруп алабыз. Тоңдуруунун дагы 2-3 ыкмасы бар. Мен биринчи кадимки заводдогу балмуздакка окшошуу үчүн мына ушундай бир колдонулуучу стакандарга жасап көрдүм. Экинчи ыкма болсо кадимки эле идишке, үстү жабыла турган капкагы бар идишке салып, муздаткычка тоңдургуч бөлүгүнө 5-6 саатка кое турсак болот. Меники түн ичи турду. Түн ичинде мына ушундай тоңду. Эми тоңдургучтан алган соң 10-15 мүнөткө кое турабыз жумшарышы үчүн. Андан кийин бир аз жумшаргандан кийин өзүбүз каалаганыбыздай кылып кооздоп алсак болот. Ошол эле стаканчиктерге жасалган балмуздак дагы аябай сонун болуп тоңуптур. Ал үчүн мен бир аз жылуу сууга 2 секундка сала коем. Андан кийин мына ушундай өзү оңой эле чыгып баштайт. Муну дагы табитиңизге жараша шоколадка матырсаңыз болот, же болбосо шоколад менен кооздоп койсоңуз болот. Аябагандай укмуш, даамы кадимки мороженыйдан, кадимки балмуздактан эч кандай айырмаланбайт. Ал эми жасалуу шарты болсо, чындыгында үй шартында аябай оңой. Эгер рецепт жаккан болсо, лайк басып, биздин каналды колдоп, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Жайда балдарыңызга ушундай колдоо, натуралдуу азыктардан мороженое же балмуздак жасап бериңиз. Көрүп турганыңыздардай аябагандай көркөмдүү, көрүнүшү дагы, даамы дагы сонун. Бул жерде морожененин, балмуздактын сапаты түздөн-түз сметана, каймактын жана коютулган сүттүн сапатынан көз каранды. Канчалык сапаттуу азыкты колдонсоңуз, ошончолук даамдуу чыгат. Видеону көргөнүңүз үчүн рахмат. Кийинкиде жолукканча аман болуңуз.